Саламатсыңарбы балдар? Сабакка даяр болсоңор, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бир өңчөй мүчөлөрдүн байланышуу жолдору. Бүгүнкү сабактан биз эмнелерди үйрөнө алабыз? Бир өңчөй мүчөлөрдүн байланышуу жолдорун билебиз. Сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу кыргыз тилинде туура сүйлөгөнгө, туура жазганга көнүгөбүз жана алган билимдерибизди турмушта пайдалана билебиз. Өңчөй мүчөлөр боюнча биз жакшы билебиз, эми алар кандай жолдор аркылуу байланышат болду экен. Бир өңчөй мүчөлөр бири-бири менен интонация жана байламталар аркылуу байланышат. Мисалы үчүн, Дүйшөн кул тартиптүү, кайраттуу жоокер болду. Бул жерде биринчисинде интонация аркылуу байланышып атат. Ал эми экинчиси. Мугалимдер да, окуучулар да үйлөрүндө отурушат. Бул жерде да деген байламты аркылуу байланышып бир өңчөй мүчө катышты. Байламталар менен байланышкан бир өңчөй мүчөлөргө үтүр кайсыл учурда коюлат байкап көрөбүз. Эгерде байламта бир нече жолу кайталанып, өзү мурдагы сөзгө тиешелүү болсо, үтүр байламтадан кийин коюлат. Мисалы үчүн, көнүгүүлөрдү да үй тапшырмасын да аткарган окуучуга 5 коюлат. Бул жерде да деген байламты аркылуу байланышып, дадан кийин үтүр белгиси коюлуп атат, акыркысынан мурдагысына. Кийинкиси, байламта бир нече ирет кайталанып, өзүнөн кийинки сөзгө тиешелүү болсо, үтүр байламтадан мурун коюлат. Эгерде өзүнөн кийинки сөзгө тиешелүү болсо, анда үтүр байламтадан мурда коюлат экен. Мисалы үчүн, ал бүгүн же 4 алат, же 5 алат. Же дегенден алдында коюлуп атат, алат дегенде. Анда кийинки учурларын дагы байкап көрөбүз. Жана, менен сыяктуу кайталанбас байламталар байланышса, үтүр белгиси коюлбайт. Мисалы үчүн, кыргыз тили менен алгебра сабагы болду. Бул жерде менен деген байламты аркылуу байланышып атат. Же болбосо, Айжан менен Асыл жакын достордон. Ушул сыяктууларда эч кандай үтүр белгиси коюлбайт. Анда бардыгыбыз 178 көнүгүүнү ачабыз балдар. 178 көнүгүүдө бир өңчөй мүчөлөр берилген. Ошол бир өңчөй мүчөлөрдүн бардыгын катыштырып, сүйлөмдөрдү түзүп, жазып, мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Анда бүгүнкү тапшырма балдар 179 көнүгүү. Бул жердеги сүйлөмдөрдөгү бир өңчөй мүчөлөрдү көчүрүп алып жазасыңар дагы, кандай жол аркылуу байланышкандыгын түшүнөсүңөр. Саламатта калгыла анда балдар.